Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коноктору Сокулук районунун бир катар айылдык кеңештеринин төрагалары. Кош келдиңиздер. Биринчи мына өзүңүздөрдү тааныштырып койсоңуздар, анан кийин суроолорго өтсөк. Кызыл Туу айылдык кеңешинин төрагасы Намасалиев Нурлан Нуралиевич. Нурлан мырза, айтсаңыз, сиз эмне маселени козгоп келдиңиз бул жака? Биз ушу элдин көйгөйлүү жанагы эле жер маселеси, трансформация маселеси. Ушул маселе боюнча талкуу жүргүздүк жаңы эле. Сиз да өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Асылбаш айылдык кеңешинин төрайымы Үмүталиева Эркайым Шамшиевна. Сиздин айылыңыздын негизги маселеси эмне? Бизде мен негизги көтөргөн маселем ушул айыл жергесиндеги үйлөрдүн документтеринин жоктугу, техпаспорттардын жоктугу жана 16 жашка чыгып калган өспүрүмдөрдүн паспорт ала албай жатышы. Үйдүн техпаспорту жогунан. Эмнеден улам ошондой экен? Себеби 2019 жылдан баштап үйдүн техпаспорту аркылуу паспорт алган закон киргизип коюшкан. Ошол себептен. Азыр айыл жергесинде көп үйлөрдүн документтери жокко эсе, системадан да өткөн эмес үйлөр бар. Балдар чоңоюп атат, 16-га чыгып атышат. Паспорт алган жагынан абдан көп көйгөйлүү. Эми ушул жергиликтүү маселелерди мына сиздер деле ошо парламенттин бир бөлүгүсүздөр да. Жергиликтүү деңгээлдеги парламент бул сиздер, айылдык кеңештин депутаттары, төрагалары сиздер да. Сиздер өзүңүз алдынча эле ушул Бишкекке алып келбестен, жогорку кеңеште бул маселени алып келбестен эле өз алдынча чечип коюу мүмкүнчүлүктөрүңүздөр барбы? Жок, бул деген болбойт бизге. Бул госрегистрге карайт, ал госрегистрге барса архитекторго жиберет, архитектор дагы башка жака жиберип, карапайым эл эле азыр азап тартып аткан убагы. Бирок эми сиздерди көргөндө көпчүлүк учурда ошол карапайым элдин эле бир бөлүгүндөй көрүлөт да, баягы бийлиги бар шайланган адамдардай эмес, сиздер өздөрүңүздөрдүн маселеңиздерди алып келип аткандай сезилет да. Андай болсо жергиликтүү кеңештин депутаттары эмнени чечет? Айыл ичиндеги көйгөйлөрдү, ошол жергиликтүү көйгөйлөрдү чечишет. Ал эми бул республикалык деңгээлдеги нерселерди чече албайт да. Мисалы кандай маселелерди чечесиздер? Мисалы айтканда. Бюджет, ошол эле жергиликтүү кеңештин бюджетин бөлүштүрүү, жанагы элдин көйгөйүн, элдин талабын жеткирүү андан жогорку органдарга. Дагы көп эле маселелер бар эми. Кийинки? Каныбек Сарымсаков, Саз айылдык кеңешинин төрагасы. Сиз айтып суроо бересизби же? Мен суроо берейин, Каныбек мырза. Мына чынында эле эмне үчүн ошол айылдык кеңеш, бул парламент айылдык кеңештен башталыш керек да. Сиздер күчтүү болгондо, анан жогорку кеңеш дагы күчтүү болсо керек. Туурабы? Эмне үчүн ошол көп маселелерди ошол жеринде эле сиздер көтөрүп, өзүңүздөр чечип кое албайсыздар? Туура суроо бердиңиз. Негизи жергиликтүү кеңеш бул жергиликтүү өзүнүн территориясына, аймагына караган гана маселелерди чече алабыз да. Бул жакта азыр биз Дастанбек Артисбекович менен жолугуп чыктык. Ал жакта көбүн эсе Сокулук району боюнча көптөгөн төрагаларды айтып кетишти. Бул трансформация маселеси. Элге баягы жашап жаткан элдерге кызыл китебин алып берүү, мыйзамдаштыруу. Бул маселелерди биз жергиликтүү кеңеш тарабынан чече албайт экенбиз. Биздин мисалы Саз айылдык кеңешинде да бизде 30 гектардан ашык жер бар, трансформацияда турган. Бирок биз аны өзүбүз кеңешке салып чече албайт экенбиз. Буга мыйзам жол бербейт. Буну мындай трансформация маселелерин жогорку кеңеш гана чече алат экен. Азыр ошол боюнча да менин оюмча жемиштүү жолугушуу болуп өтүп кетти. Эми көбүн эсе мен ойлогом парламентаризм сабактары деген передача болгондон кийин парламенттин өнүгүшү боюнча сөз алып барабызбы деп. Парламенттин өнүгүшү сизден башталат да, айылдык кеңештин өнүгүшүнөн башталат. Анан кийин сиздер ошол жергиликтүү деңгээлдеги маселелерди мына жогорку кеңешке алып келип атасыздар. Кандай дейсиздер? Ушул жогорку кеңешке жөнөкөй элдин, ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарынын ишеними барбы? Чынында эле ушул биз койгон маселелерди ушул жерден чечип берет дегенге. Мен ойлойм, ишеним болуш керек. Ишенбесек, эмне үчүн шайладык деген суроо пайда болот.
да. Биз азыр дагы бир жолу айтып кетейин, биздин жолугушубуз жемиштүү болду. Анткени Дастан Артисбекович дагы, мына Иса Шейшенкулович дагы, Элвира Жыргалбековна дагы өздөрүнүн кээ бир мен контролго алам, бул маселени мен контролго алам деген өздөрүнүн контролдорун алды. Бул абдан жакшы. Биз үчүн мисалы ийгилик. Андан тышкары баягы эми жогорку кеңешке баары эле келип айта бербейт да, же интернетти баары эле колдоно биле бербейт да айылдын ичиндечи. Алардын дагы айтылып бул жака угулбай калып, жетпей калып аткан сөздөрүн биз айта келдик да. Анан Ошо сиздин айылыңызда угулбай аткан кайсыл маселе, кайсыл сөз бар? Мисалы мынакей мен бул жерден дагы бир маселени көтөрдүм. Бул Мамбеталы Жаңыбаев орто мектебиндеги мектептин ремонту боюнча. Бул былтыртан баштап капиталдык ремонтка кирген. Департамент по инвестиции и ремонту деген алдында бул проект иштеп келген дагы, анан аягына чыкпай токтоп калган. Ошо менен мына азыркыга чейин токтоп турат. Биз андан тышкары Steam грантынбы, тигинсин, бунусун баарына катышып, мисалы, котельныйын жазаттык, сыртын крышасын жаптык, терезелерин алмаштырып, крастеттик сыртын. Бирок ичиндеги жана жылуулук суусу өтө турган трубалар алмаштырылбай калды да. Ошол ал эмне үчүн? Ал департаменттин жоюлуп кеткени үчүн да. Андан алып аны УКСке бериптир. УКСтен барып сурасак, УКСте ал реестрде такыр катталбаптыр. Биздин маселечи. Ошондо 5 миллиондук проект болсо, долбоор болсо, ошонун 1 миллион 200 калып калган да. Азыр иштелбей жатат да. То есть биз кайра эле котельныйды жазадык, жылууладык, терезелерин алмаштырдык, крышасын өзгөрттүк, бирок чынындагы баягы трубаларын алмаштыра албай, ошол менен биз кайра эле биздин окуучулар, биздин балдар кайра эле ошол суукта окушат экен деген баягы. Эми жогорку кеңеш ушул маселени чечип бере алабы? Эми бул маселе боюнча айттык, бирок бул жылы чечилбейт окшойт да. Мен божомолум боюнча бул 2020-жылдык планга бирок сөзсүз түрдө карайбыз деген сөздөрүн беришти. Мен Табалдиев Абдыразак Бакирович Новополовка айылдык кеңештин төрагасы болуп иштейм азыркы убакта. Бүгүнкү Сиздин айылдагы эң негизги маселе кайсыл? биздин эми айылдагы эң негизги маселе ушу жер маселеси. Кыргыз Республикасы эгемендик алгандан бери жаңы конуштар Новополовка айыл аймагында өтө көп. Өзүңүздөр деле билесиздер болуш керек. Ак Ордо 1, Ак Ордо 2, Ак Ордо 3, 498, Тынчтык конушу, Ата журт конушу дегенде, Алтын Ордо конуштары, Получидес дегендер. Ушундай чоң жаңы конуштар бар, билесиздер. Анан эми алардын көйгөйүн чечиш үчүн кээ бир жаңы конуштарда трансформация болбогон жерлер да бар, ар кандай себептер менен берилип калган. Ушу кезге чейинки бийликтерден да биздин деле күнөөбүз жок, кандай эмне себептен берилип калган. Бирок факт что эл жашап атат да. Эл жашап атат. Эл эми ар кандай себептер менен алды да эл. Ошол жерге үй куруп алайын, анан оокат кылайын, тиричилигин кылайын дейт дарги. Бирок эми ошону бир 17 миңге жакын үй бар. Кызыл китебин ала элек. Мына азыр мен жогорку кеңештин төрагасы Дастан Артисбековичке дагы көтөрдүм. Иса Шейшенкулович да укту, Элвира Жыргалбековна коллегаларым бүт укту ошол жерде. Бирок эми ушуларды үйүн бузуп коймок белек. Колдон келсе мыйзамдаштырып элге кызыл китебин берип, инфраструктурасын жасап, жолун, светин жасаш керек. Суусун жасаш керек. Бул кыргыз эл 100% өз үстүнө внутренняя миграция деп коет, ошо ар кайсы региондордон, областтардан келгенде бир турган жашаш үчүн сөзсүз түрдө үй керек, бирок ошону менен бирге айыл чарбасы да керек да. Ошол айыл чарба мисалы айдоо талааларынын баардыгы эгер мисалы сиздер мыйзамдаштырып берип койсоңуздар депутаттарга кайрылып атыптыр. Андан кийин эмне болот мисалы, кандай болот? Жок, карасаңыз, буга чейин чөйрөдөгү жерлер кыскарып кетпейби, айдоо жерлери? Бул айдоо жерлерге уже салынып калган үйлөр да. Айдоо жерлерге салынып, эл жашап атат. Аны эми эптеп куруп алган үйүн ар кандай себептер менен алды да алар деле. Бекер алган жок да. Анан эми ошо салып атканда учурдагы бийликтин күнөөсү да токтотуш керек болчу. Берге болбойт, сельхоз назначениянын жери, берге сиз айткандай буудай айдаш керек, арпа айдаш керек, башка айдаш керек болчу да айдоо жерлерге. Бирок факт что берилип калган.
элди каяка алып барабыз? Элге эми бир гана жолу бар, ушу мыйзамдаштырып, алардын жанагындай кызыл китеп алып, ошол жерге прописка кылып жашашына мүмкүнчүлүк бийлик түзүп бериш керек, азыркы бийлик. Жогорку кеңеш ошого даяр бекен? Жогорку кеңешке азыр мен ойлойм, ким Каныбек айткандай бүгүнкү жолугушуубуз абдан жемиштүү болду. Булар жазып алышты. Кудай буюрса чечебиз деп атат, эми күтөбүз. Кийинки. Абдыкеримов Максат Кадырбекович, Ат Баш айыл кеңеш төрагасы. Сиздин айылыңызда эмне маселе бар? Негизи биз келген оюбуз жалпы Сокулук району боюнча бул Газпром организациябыз бар. Биз Сокулуктан территориядан өткөн болчу магистралды. Бирок убадасын берип атканда 2020-жылына чейин полностью газифицированный кылабыз депчи, айылдарыбызды депчи. Бирок бүгүнкү күнгө чейин только бир эле Гавриловка азыр газифицирование болуп атат, калган айылдарыбыз турат деп. Анан ошол маселени көтөрдүк. Кудай буюрса Иса Сарышкынович айтты, бул маселени уже көтөргөнбүз, жакында келип кетти, өкүлү келип кетти. Бул маселени жакын арында көтөрөбүз депчи, эметебиз деп, чечебиз деген да. Сау болуңуздар. Мен военно-антоловкалык айыл кеңешинин төрагасы Бешимбаев Кабылбек Бешимбаевич. Сиздердин негизги маселелер белгилүү болду. Анан айтсаңыз, бул депутат деген ким? Айылдык кеңештин кеңеш деген бул ким? Парламент деген бул ким? Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү сиз берип аткан суроомо төрткүн жооп берип коеюнчу. Трансформация боюнча. Бул сиз айтып аткан сөз эмне болуп атат? Азык-түлүк коопсуздугу боюнча. Мен бул маселени көптөн айтып келдим. Ушинтип жерин барып отурсак, 20-30 жылдан кийин кайсы жерге неме эгинсебиз, кайсы жерге капуста айдайбыз деген маселеде. Дүйнөлүк практикада негизи мындай, биздики тоолуу мамлекет болсо дагы, мына Турцияга барсаңар, Европага барсаңар деле үйлөр тоонун этегинен берилет, туура. Мен бул биринчи сунушум. Экинчи, парламентаризм сабактары деген болуп келгенден кийин менин сунушум мындай да, жогорку кеңеш боюнча да. Биз эгер мурунку система иштесе, эки палаталуу. Бул эл өкүлдөрү, анан жана мыйзам чыгаруу. Дүйнөлүк практикада депутаттар негизги бул милдети мыйзам чыгаруу болуп эсептелинет да. Алдан арээки чарбалык иштер, айылда болуп аткан проблемалар аткаруу бийлик аткарыш керек. Биз ошол аткарылбагандан кийин бияк келип атабыз. Эгерде мына 120 депутатты эки палатага бөлө турган болсок, 70 бул деген одномандатный жергиликтүү эл өкүлдөрү болуп. Ал эми калган тиреки 40 болсо, мыйзам чыгарган палата болсо ошону туура болмок. Биз анда бияк келмейбиз. Анткени ошол эл өкүлдөрүнөн шайланган депутаттар ар бир райондон шайланат да. Ар бир районго жооп бермек. Азыр мына партиялык система болуп туруп, эч ким конкреттүү түрдө жооп берген эч ким жок. Бирөө жооп бербейт. Жогорку кеңештен эч ким жооп бербейт бул үчүн. Партиядан барып сурай албайт экенсиң да. Эгер ошол анда мандат менен биз бир мандаттан шайланып келсе, Сокулуктан бизде чоң район 3 депутат келсе, биз 3 округка бөлүп туруп, ошонун ар биринен ошолор угузуп, бияк келип эле убар болмок эмеспиз да. Бул экинчи. Эми биз Кыргызстан 28 жыл эгемендүүлүк учурунда бир мандаттуу да болдук, эки палаталуу да болдук, ар түрдүү башкаруу, парламенттик башкаруунун ар түрдүү формаларын баштан өткөрбөдүкпү? Мына партиясы жок дагы парламент болду, партиялык тизме менен дагы болду. Эмне деп ойлойсуз? Эми улам эле ушул эрежелерди өзгөртө бергенде элдин жашоо турмушу өзгөрүп кетиш ыктымалбы? Мен өзүм оюм бирөөгө мен таң калаган жокмун. Мен өзүм жекече субъективдүү оюмду айтып атам да. Бул дүйнөлүк практикада ошону эсептелет негизи. Россиянын Госдумасын эле карагыла, мамлекеттик думачы, аякта эле ошол система иштеп атат. Жапжакшынакы иштеп атат. Бизге коркпой, үркпөй ошону алып келишибиз керек. Болуптур эми биз кереки 40 кереки эл өкүлдөрү кылып шайлайлык. Ошончол эле партиядан айрылгыңар келбей атса, 70-ин партияга берелик калган. Бизден жергиликтүү маселелер, мисалы, бул депутаттардын чече турган жумушу эмес. Чарбалык иштердичи. Ошол чарбалык иштерди аткаруу, бул аткаруу бийлигинин милдети. Ошол аткарылбаган үчүн биз үнүбүз жетпеген үчүн да. Мисалы биз айылдык немеде масштабтагы маселени биз өзүбүз эле чечебиз. Райондук масштабтагы маселени өзүбүз эле чечебиз. Республикалык масштабтагы маселелерди биз чече албайт экенбиз да. Азыркы жогорку кеңеш сизге эмнеси менен жакпай атат? Мисалы, депутаттар жогорку кеңеш мага жакты, жакпа деген пикирлерди укпай атабы. Бул жакпа деген негизи бул туура эмес суроо негизи. Ал кыз болсо, аял киши болсо айтмакмын, жагат жакпайт депчи. Иштөө маселеси боюнча мындай да, иштеп атат.
Мисалы мен тигерекке интернетти көп колдоном. Күчтүү блогерлердин бири, мен азыр мен жогорку кеңешти коргоп атам. Ар бир бийликтин 3 бутагынын силер кайсы милдеттери бар, аткарып турган жумуштарын карап турган силер асылбайсыңар депчи. Баткенде бир канал бузулуп калса, депутаттар 120 кой, 120 жогорку кеңеш карабайт депчи. Берге депутаттар эч кандай тиеши жок. Бул аткаруу бийлик карасын ошол жерденчи. Же мен туура эмес айтып атамбы? Жогорку кеңешти күнөөлөгөн негизи туура эмес. Бул өздөрүнүн жумушун жакшынакай аткарып атат. Ал мисалы аткаруу бийлиги аткарбайт десе, бул бөлөк. Аткаруу бийлигин азыр эч ким күнөөлөгөн жок. Интернет кириңиздерчи. Жалаң эле 120 койдой бере силерди күнөөлөп атат. Эми ал депутаттын жумушу эмес да. Тээ жерден бир арыктан суу бурулуп кетсе, жогорку кеңеш депутаттары ошол маселени көтөрө турат. Ал жергиликтүү масштабтагы маселе. Бул негизи туура эмес. Кийинки убактарда абдан асыл билбейм. Мунун бир убактан закасын болуп атабы. Мен мына элдин угузунда угуз коеюн. Азыр элдин бир теңме тең жогорку кеңешке эч кандай доомат жок. Булар түшүнгөн, мыйзамды сыйлаган, мыйзамды билген адамдар. А мисалы мыйзам жөнүндө түшүнүгү жок, жана бийликтин 3 бутагынын кайсы функциялык милдеттери бар экенин билбегендер, ошолор асылып атышат. Мен жекече оюм ушул. Ал атак жогорку кеңеш сопсон иштеп атат. Мыйзамдар сонун чыгарып атат. Керектүү мыйзамдарды убагында. Мына азыр уруш талаш жок, ынтымак жок жакшынакай. Мен жекече оюм ушундай. Ошол мыйзамдарды сонун чыгарса, эмне үчүн элдин жашоо турмушу ойдогудай эмес? Ал жеке чыгарышы мыйзамдан эмес, негизичи. Кээ бир мамлекеттерде мен сизге айтып коеюн, конституциясы жок эле журтчулугун оокат кылып атат. Бул деген мындай да. Мамлекеттик жалпы саясат болуш керек. Эрк болуш керек. Саясий эрк болуш керек ошо аткарыш үчүн. Рахмат. Туурабы? Шопок шаардык кеңештин төрагасы Тилебек уулу Эмил. Сиздер көтөрүп келген эң негизги маселе кайсыл? Эң негизги маселенин бардыгы коллегаларым айтып кетти го дейм, бул жер маселеси болчу биринчиден. Мына айтсаңыз, 2 жылдан бери айылды өнүктүрөбүз деп эле аракет кылып атабыз да. Жылыштар байкалабы ошо сиздин аймакта? Кичине болуп атат. Бирок 1 сантиметр. Кичине жылыштар бар, бирок мындай чоң бир көзгө көрүнүктүү деп андай маселелер жок. Эми ошол жылышты ким жасаш керек? Өкмөттөн күтүш керекпи же сиздердин ошол айылдык кеңештин депутаттары кыймылдаш керекпи же жогорку кеңешпи? Бардыгынан күтүш керек. Бирөөгө бир адам бирөөгө жүктөп коюш болбойт да. Ар бир адамдын өзүнүн ички дүйнөсүндө, мына Кабылбек байкебиз айткандай эле, ар бир адам ички дүйнөсүнөн да. Ошол эле өкмөттө мисалы үчүн премьер-министр баш болуп, министрлер баш болуп, бир жүрөгүндө бир коркуу сезим болуп, бир мамлекетке бир жакшы иштейин кой, буну кылып берели, тигили кылып берели деп акчаны көздөбөстөн жакшы иштерди кылса, эмнеге өнүкпөйбүз, өнүгөбүз? Жогорку кеңеш деле ошондой жакшы мыйзамдарды чыгарып берип, элдин көйгөйлөрүн угуп, жакшы мыйзамдарды чыгарып берсе, ошол эле жергиликтүү кеңештин депутаттары да өзүнүн жеке максатын көздөбөй, анткени бизде көп да андай нерселер, жеке максатын көздөп жүргөндөр бар. Анткени бирөөнүн жери бар, бирөөнүн да бир нерсеси бар. Ошолго эле акцент коюп, көп иштер ошолго болот да. Ошондуктан бир биздин айылыбыз өссүн, же биздин районубуз өссүн, биздин областыбыз өссүн, биздин мамлекетибиз өссүн деген патриот жигиттер келсе, эмнеге андай ошо өзгөрүүлөр болот деп ойлойм да мен. Жекем жаш оюм да, мен өзүм жашмын. Ошо жаштарды да колдосок да. Анткени шайлоолордо эле жаш керек да, жаш балдар керек, спортсмендер керек. Жаш балдарды ошо шайлоонун астына салып коюшат болду. Анан шайлоо бүткөндөн кийин баягы эле улуу муундагы аксакалдарыбыз келип отурат да, жаштарды пешка катарында колдонушат да. Ошол маселени да көтөргүм келет. Мен Крупская атындагы айыл кеңешинин төрагасымын, Дөөлөталиев Анарбек. Сизге ушул эле суроом да, мына өнүгүү үчүн эмне кылыш керек? Ким биринчи ошо өнүгүүнүн эң биринчи кадамын ким башташ керек? Эми суроо абдан жакшы. Бул президентибиз айткандай айыл аймактар өнүгүш үчүн мына бир жергиликтүү депутаттар, биз жана айтып кетпедиби мен коллегаларым, биз бюджетти топтош керек. Биздин бүгүнкү күндө мен айтып атам, баштан баштайын ушу себебинде биз өнүктүрүш үчүн ушу биздин кичинекей парламентке
мындай тажрыйбасы бар депутаттар келсе экен деп ойлойбуз да. Ошон үчүн бизге ушул айылдар өнүгүп атат. Мына биздин айыл өкмөт, айыл кеңеш, мына бюджетибиз биз баштап атканда бир 30 тегерегинде болсок, азыр 57 миллионго чыгардык. Биз ошо налогторду эл менен иштеп, бүт кайсы мекеме болбосун, бүт бар налогторду чогултуп, ошол налог жагынан айттык, айылдар өнүгсө бизге бергиле ошол налогтордучу. Республиканский бюджет көп кетип атпайбы? Анан бизде Сокулта 20 айыл аймактар бар. Ошонун ичинен 13-ü дотацияда отурат. Ошон биз сурап атабыз, бизди бириктиргиле. Бир вариантта бурда ушундай проекттер дайындаганбыз жогорку кеңешке, өкмөткө. Анан налогду да айтып, ошо налог системаны кичине айылдарга калтырсак, аймактарга, анан биз өнүгө баштайбыз. Дагы көп иштерди кылабыз. Саламатсыздарбы? Күнтү айыл кеңешинин төрагасы Астар Куплан Болотбекович. Эми бүгүн биз азыр эле жолугушуу болду. Жогорку кеңештин төрагасы менен Дастан Артисбекович менен жакшы коллегалар айтып кеткендей жемиштүү болду. Көп маселелерди козгодук, элдин көйгөйлүү маселелерин баарын айтып алдык. Трансформация маселеси, мектеп маселеси, детсад маселеси, жол маселеси, жайыт маселеси, суу маселеси, суудан ичинен дагы поливной суу деген бар, таза суу маселеси, анан кийин ички миграция маселеси чоң маселе туудуруп атат. Ошол маселенин баарына биз аралашып жүрүп, бул маселенин баары көтөрүлүп, жалгыз эле биз чечип алсак чечип коймок экенбиз. Бүгүнкү күндө чечип алгандан ошо жогорку кеңеш келип, пикир алмашып, ошого чечүү жолдорун акылдашып кеттик бирден бир. Саламатсыздар. Сокулуктагы Сокулук айыл кеңешинин төрагасымын. Атым Акматов Уларбек Алмасканович. Айылдык кеңештин депутаты болуу атүгүл ошол кеңешти жетектөө кыйынбы? Айтып кетсек, кыйын жагы да бар. Кыйын жагы да бар. Эми айырда бул коллегиальный орган да. Анан оппозициясы да бар, позициясы да бар. Ошо ортосунда от болуп күйүп жүрүш керек экен да негизи. Кандай маселелер түшөт сиздерге? Эми биздеги маселелердин баарын бул коллегаларым айтып өттү. Бирок мен негизи бияка суранып келген бир маселем бар эле. Бул спорт жагынан да фок сурагам, Газпромдон фок салып атышат го. Ошондо анткени бул спорт деген ден соолуктун ачкычы деп коет экен. Жаштарды негизи эле бир өзүбүздүн жашоочуларыбызды спортко үндөп жер камтып койгонбуз. Тем более стадионубуз бар, центр болгондуктан эл көп бизде, максимум скопление жөө бизде да. Биз айтып өткөндөй эле внутренний миграция көп бизде, центр болгондуктан. Ошол маселелер бар. Эми калган болсо район деңгээлинде өзүбүз чечкенге аракет кылып атабыз. Эми сиз жана депутат болуу кыйын жагы да бар дедиңизби? Анан кийин сиздерди баягы эл жөнөкөй эл шайлап алган да. Анан кийин шайлап алгандан кийин алардын сиздерге койгон талабы кандай болот экен? Талабы ар кандай талаптар болот экен. Эми эл болгону эл да. Түшүнүк ар кандай болот. Ар кандай нерселерди талап кыла берет. Возможно, невозможно нерселер дагычы. Анан тем более бул мен өзүм өкмөт менен аралашып иштеп жүргөндөн кийин бизде негизи могу биздин парламентти аябай жакшы иштеп атат деп айтканга мен кошулбайм. Эмнеге дегенде, госзакупка темасы бар го, госзакупка бизде кичине кыйнап атат да. Быйыл да кичине өзгөрүүлөр кириптир. Госзакупкаларда өзгөрүү кирип, анча-мынча иштерибиз исполнение болбой калды да. Жетишпей атабыз, артта баратабыз да. Пока тендер өтүп, арка өркө болгонго чейин ишибиз токтоп турат. Ал иш токтоп турганда биздин жашоочулар талап кылып атат да. Эмне булар кылынбайт, кылабыз дебедиңер беле. Жарыктандыруусу мындай болуп атат. Быйыл, например, 316 фонарь илдик да. Быйыл жакын арада элечи. Бирок ошонун документал жана ИТУ, ИПУ деген эмелер бар го, документалдык жактары бүтпөй, кичине элдин талабын аткара албай атабыз да. Фонарыбыз илинип турат, бирок күйбөй атат алар. Күйсөк мыйзам чейинде болбой калат да. Бизге штраф келет, например. Жогорку кеңеш эмне кылып бериш керек сиздерге? Жок, жана госзакупка жагычы. Эми буюрса, Иса Шешенкулович айтып өттү, миллионго чейин тендери жок эле өзүңөр колдонсоңор болот депчи. Эми ошондой сыяктуу нерселер түзүлүп берсе жакшы болот эле да. Анткени 21 күндүк тендерге берилет. Анан кийин бир жумалык тишинасы бар.
Анан пока тиги подрядчиктер келип жасап бүткөнчө убакыт өтүп кетип атат да. Исполнение болбой атат, жетишпей калып атабыз да. Өкмөт жетишпей калып атат. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн Сокулук районунун айылдык кеңештеринин депутаттары менен баарлаштык. Саламатта калыңыздар.